Дорогие кыргызстанцы, если вы хотите жить в солнечном городе, дышать свежим воздухом, свежие овощи, фрукты и зимовать плюс 20 градусов, и при этом получать пассивный доход, то это семинар для вас. С 28 января 3 дня в городе Бишкек, отель «Шератон». На семинаре я вам расскажу, как выгодно приобрести недвижимость в солнечной Турции, как получить доход от аренды и как переоформлять рассрочку беспроцентную для иностранцев. Я с радостью помогу вам в начале новой жизни в солнечной Турции города Алания. Готовьте вопросы, жду вас на семинаре. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы замандаштар, сиздерге кутман таң каалап, кайрадан регион телеканалында Таңкы регион өз ишин уламакчы. Албетте биздин төрүбүздөн орун алган экинчи дагы меймандарыбыз бар. Кадырман телекөрүүчү, анда бүгүнкү коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Атайын алыстан келген конокторубуз бар. Кыргызстандан эмес, Анталиядан бери биздин эфир үчүн келип бергендерине ыраазычылык билдиребиз. Эми бүгүн бизде конокто Айгерим Таалайбек, Азурит Груп кыймылсыз мүлк компаниясынын негиздөөчүсү, ошондой эле дал ушул Азурит Груп компаниясынын директору Жеңгизхан Тунасели бүгүн бизде конокто. Кош келиптирсиздер. Кутман тааныштар менен. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Мен да көргөнүңүзгө кубанычтамын. Биз 2 ай мурун келгенбиз бул жака. Бул жактагы Аланиядан, Анталия Алания шаарынан келгенбиз. Көп бул жакта Аланияга келип, Алания шаарында кышында таза абада, жылуу жерде эс алганга, үй алганга көп адамдар бул жакта бар экен. Ошондуктан кайра ушул январда келип калдык булайда. 30 январга чейин атайын бир иш-чара өткөрөсүздөр. Ал иш-чарадан биз ал иш-чарага эмне үчүн барышыбыз керек? Кандай бизге пайдасы бар? Бул иш-чара атайын бул жака келип Жеңгизхан мен чогуу келген себебим Турция эми тили окшош болгону менен, абасы жакшы болгону менен ал жака кантип барам? Кандай кылып барабыз? Документтерден, андан кийин эс алууга мисалы үчүн аренда кылса дагы ошонун баары тең эми башка өлкө болгон үчүн көп суроо болот. Кандай кылып барыш керек деп. Биз буларга бул жакта кандай кылып барасыз, кандай документ, кандай үй алсаңыздар болот деп ушу 31 январга чейин ушундай семинар кылдык. Семинарда болгон баардык суроолорго жооп беребиз. Андан кийин семинарга келгендерге май айына чейин ошол жактан бир бекер жашоо деген эми жалгыз болушпайт ошол жакта. Алания шаарын көрсөткөнгө, Алания шаарында кандай окуса болот, кантип эс алса болот, анткени январь, февраль бул жакта мустак болгондо бирке абадан ал жактан эми өз ден соолугу үчүн аябай жакшы деп баары жакшы көрүшөт да. Ошолорду кантип келишет деп, баягы жалгыз болбосундар деп, кыргызча, түркчө өкө окшош болгону менен бирке кыйналбасындар деп, бул жакта ошолорду айтып берелик. Эгер кызыккан Аланияга келе тургандар болсо, ошолорго жардам болсун. Бул биздин да жумушубуз деп келип калдык. Төмөндө айтып өтпөдүңүзбү, баягы биздин ушул Кыргызстан жергесинде дагы Турция жергесинен үй алабыз деп кызыккан адамдар көп депчи. Анан кененирээк кандай шартта ала алышат, ушул чет жактан, ушул сиз тараптардан үй алам деп ушул эфирди көрүп жаткан биздин көрөрмандар мисалы үчүн кызыгышы мүмкүн да, ушул жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Ал жактан көбүнчө ал жакта эми баягы пенсия 50-60 жашынан кийин баягы жумушумду бирке эс алайын, кышында бир 3-4 ай бул жакта бирке суулукта экен, ошо ал жакта немеде 20 градус, плюс 20 градус азыр. Учурда жылуу экен да? Жылуу. Жылуу учурда деңизге кирип жатышат элдер, ал жакта Аланияда баягы неме болуп коет го, жанагы тяжелая промышленность болбогон үчүн запрещено там. Оор өнөр жок болгон үчүн эс алуу аябай жакшы да. Баягы тоо, деңиз, андан кийин ал жакта дайыма таза фрукты, овощи, фруктылар бүт бар тең аябай бул жакта чыгат. Андан кийин ал жакта үй алыш үчүн негизи биздин компанияда мен 5 жылдан бери кылам, 2020-дан бери бул жумушту кылам. Алания шаарыны аябай жакшы билем.
Анткени ал жакта окудум, университетте окугам. Ал жакта кеме окугусу келаткандар үчүн өзүнчө государственный деп коет, түркчө. Жок, мен түркчө окубайм, англисче окуйм десе, англисче университет бар, частный. Анткени буну айта кетейин дедик, балада анткени Алания кичинекей шаар болгон үчүн, эми Антайдын да кичинекей шаар болгон үчүн ал жакта только отдых деп билишет экен да, отельдер, отдых деп. Анын негизинде ал жакта көп окуу жайлар, баягы больницалар болгон нерсе чоң шаардай болуп бар. Жеңизхан строительный компаниядан баягы строительный компания партнерлорубуз менен бүтүп бар менен алда көп жылдан бери иштейт. 7 жылга жакын болуп калды. Ушунун чогуу ошол бул программаны бир организовать этелик дедик. Бир жумушта иштегенден кийин чогуу бир команда бололу. Команда бололук деп ушул жака келип изилге айтып берели деп. Анан үй алыш үчүн биздин Азурит групп компанияда болгон мындай да эмсе айткандай только паспорт алып келсе болгон документтерин өзүбүз бүтүрөбүз. Болгон андан кийин под ключ да полностью. Ал жакта эме үй алгандан кийин баягы обставлять этип, анан сдавать этип, ал жакта караш керектер, налогторун төлөш керек жыл сайын. Башка өлкөдө болгондо бирке кыйынчыраак болот. Кыргызстандан алсаң эми өзүң кылып немтересиң кыйынчылык болот. Ошондон бүт баарын обслуживающий только минтип ойлошпосун да, мындай Азурит группта үй алдым, эми үй саттым, андан кийин бүттү деп. Полностью на самом деле үй саткандан кийин көп жумуш бар. Ошол жумуштардын баарын кылганга аракет кылабыз биз. Эми Жеңизхан мырзага суроо берейин. Мисалы, турак жай, турак үй сатып алууда алдангандар дагы бар да. Иш кагаздары, документтери туура болбой калып, анан Жеңизхан мырза көбүнчө ушул документтерин текшерип, документация менен иштейт болуш керек. Анан документацияда ошол эмнесине көңүл бурулат дегеним да. Жеңизхан Az düşündüm. Kırgızca düşünüyorum. İleride sülüşeceğiz. Жеңизханда бул жолу экөөбүз аракет кылып атабыз. Эми ал жакта көбүнчө түркчө сүйлөшкөн, 12 жылдан бери сүйлөшкөн үчүн мен бул жактан кечирим сурайын, эми кыргызчаны аябай неметип сүйлөбөгөн үчүн. Ал жактан орда шейлөө mesela yabancılar aldığı için bazı mesela evraklarda sahtekarlık yani kandırabiliyorlar insanlar. Öyle bir durumlar oluyordur. Hani onları hepsini inşaat firmalarıyla ilgili hepsini kontrolde mu hani nasıl geçiyor onları? Tabii ki bütün aslında yabancılar için kontrollü bu iş. Eğer sonuçta yabancılar geldiği zaman bir daire satın alacağı zaman, bir gayrimenkul satın alacağı zaman zaten eksper raporuyla satın alıyor. Bunun üstünde ipotek var mı? Bu kaç metrekare? Binanın resmi, arsanın resmi, bu daire, bu kadar metrekare, bu kadar fiyatı ortalaması. Yani yanlış bir şey istese de alamaz ve şu kontrolde oluyor. Yeminli tercüman, yani tercüman privot geliyor. Rusça, Kırgızca, Arapça, Avrupalılar için Almanca, İngilizce. Tapu ofislerin, kadastro ofislerinin kendi bu memurları geliyor. Zaten bunun kontrol altında oluyor. İstese de zaten artık kandırılmaya yani bir orada resmiyette mümkün değil. Biz zaten bu konuda da yardımcı oluyoruz. Her şeyi şeffaf ve açık bir şekilde anlatıyoruz. Bakın bu daireyi alacaksınız, şu şartlarda alacaksınız. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ama o yüzden resmi yerlere gitmesi lazım. Yani herkes resmi tabii. Biz bir de şunu tabii biz Azurит grup olarak eşim Aygerim'le birlikte biz lisanslı bir emlak firmasıyız. Bütün sertifikalarımız mevcut. Yani devlet tarafından verilen bütün sertifikalar mevcut. Kendi yeterlilik sınavlarımızdan geçtik. Belgelerimiz var. Devlete vergi ödüyoruz. Bir ofisimiz var. Ekipten arkadaşlarımız var. Yani tek başımıza Aygerim tek başına gelip burada daire satıyorum değil. Aygerim'in aslında buradaki başarısı Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelip aslında bunu kendi yaptı. Kendi yani baştan sıfırdan. Gerçekten çok yani biz zaten öyle beraber sıfırdan tanıştık. Sıfırdık. Bugünlere geldik. Şu an Allah'a şükür kompanyamız var. Çalışanlar, arkadaşlarımız var. Yabancı sadece tabii Kırgız değil, Ukraynalı, Rus yatırımcılarımız oluyor, Avrupalı yatırımcılarımız oluyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Biz buraya da çok sık artık gelmeye düşüyoruz çünkü şöyle bizim artık ikinci evimiz. Şimdi ben artık Kübal olduğumuz için burası benim ikinci evim. Телегөрүүчүлөр үчүн эми котор топоңуз. Ладно, мындай
Ал жакта үй алып атканда бүт баар документтерин текшериш керек. Документтеринде бизден кадастровый палата деп коет, кадастр мүдүрлүгү. Ал жактан үйдүн баягы кайсыл жакта турган район, анын номерлери менен бүт баарын текшериш керек. Үй алып жатканда эме Азурит компаниябыз негизи эле лицензиясы болгон, баягы эме бүт баар документтер болгон, официально ошол жакта Аланияда иштеген, баягы строительный компания менен официальный партнерлор болгон, келгенде ошол менен иштегенде эми немеден качынса болот да. Анткени мындай немелер болот да. Мындай нерселер болот, баягы официально иштебей эле жөн бул жактан үй ал дегендер да болот. Мен да мындай уктум, көрдүм. Алар эми макул сатып алгандан кийин ал компания курулуш компаниясы менен кандай болот, документтер менен кандай болот, баягы налогтор ким төлөйт. Азыр эми мисалы үчүн акыркы заманда алар неме техпаспорт деп коюшат. Техпаспорт деген нерсени мисалы үчүн алган покупательдерге мынтип неме атат да, алгандарга төлөгөнүчө биздин компания мисалы үчүн бүт баардык биздин партнерлорубуз менен ал документти биз обязательно курулуш компаниясы төлөсүн деген бир неме шарт койдук биз внутри себя. Биздин клиенттерибиз төлөбөйт. Буну анткени билиш керек да, например, бул один нюанс да, бир неме. Билиш керек, мисалы үчүн бул документти строительный компания алыш керек. Кээ бир жанагы баягы билбейдин саткандарга сен буну төлө, сен шуну төлө деп коюшу мүмкүн. Бул кичинекей эле нюанс. Документтер болсо бизде Женис айткандай бүт баардык кадастр палатадан присяжный переводчик деп коет официально. Бүт баардык тилге, англисче, түркчө, кыргызча, орусча, бүт баардык тилге которгон обязательно киши болуш керек. Присяжный переводчик, кадастровый да. Бүт баардык кайсы документтерди алып атканын контролировать этип, бул документтердин баарын тең биздин компания өзүбүз беребиз. Өзүбүз чогултабыз. Офистен бизде иштеген кадастр немеге менен чогуу документтерди ошол жака беребиз. Бүт баарын контроль этиш керек. Ипотека барбы, анан баягы налогу барбы, карысы барбы, кимдин үстөмесинде кээ бир по наследству у нас передается да. Ошонун баарын тең контроль этиш керек. Биздин компанияда акыркысында мен бул жакта 2020-дан бери, то есть с нуля деп коет, өзүм баштаган болчумун. Арендадан баштап, анан кийин чогуу иштеп, азыр жакшы бир чоң команда менен Жеңисхан менен бирликте Азурит группту жетектеп атабыз. Кудай буйруса, бул жака дагы бат-баттан келебиз деди. Жакшы маалымат бердиңиздер. Анан баягы баалары дагы биздин көрөрмандарга кызык болсо керек. Эми ошол жагын мындай ачык айта алабызбы? Негизи кесиптешим, мен үй алгым келип атат Түркияданчы, Аланиядан башталат, канча сомго чейин деген. Акчам жетпей калса анан эмне кылам? Бөлүп барбы? Кандай жолдор бар, ошону айтып берсеңиз. Аябай туура суроо. Бирок бул суроо мындай да. Биз эмне үчүн бул жака бул жолу бизге көбүрөөк, бул жолу аябай чоң рахмат, көп келишти. Ошондон 5 күн семинар кылганга туура келип атат. Мурда 2 күн, 3 күнгө келгенбиз. Анткени суроолор ушундай болот да. Бизде баягы можно вот часть да на русском, аябай кечим сурат, на русском расскажу да. За квадрат метр здесь продают, да, квадрат метр там 1000 евро, там 1000 долларов, да, например, вот в Кыргызстане как продается, и все. Они умножают 60 квадратов там на 700 и выходит цена, да, общая. Баасы чыгып калат, метр квадраты менкенин депчи. Ошондуктан биз эгер Кыргызстандагы баасы мисалы үчүн 50 квадрат болсо, анан кийин 70 000 десек туура эмес болот да. Анткени бул жакта ошону эсептеп баштабыз экен да. Биз ошондуктан бул жака ушуну түшүндүргөнгө келдик. Турцияда негизи эле анан кийин жанагы отдых болгон Аланияда дегенде шаарларда бул за квадрат не считаются. Квадрат менен эч нерсе сатылбайт ал жакта. Ал жакта баягы деңизге канча метр? Биринчиси, основной да, көбүнчөсү ушу жөө барайын ысыкта баягы 40 градус, 30 градуска чейин ысык болот да. Анан жөө барайынде жакын болуш керек. Анан кийин көбүнчөсү ошо 90 немеси пайызы баягы үйлөр чоң баягы бассейн деп, анан кийин чоң хамам деп баягы инфраструктура отельдей болуп салынат да. Бардык шарты менен. Анан кандай шарт бар бул үйдө деген ошол эки баага неметет да. Анан кийин кайсы компания курат. Анан кийин кичинекей мисалы үчүн үй мисалы үчүн бассейнге карап атса уже башка баа, там 10% дагы кымбатыраак. Тиги кошуна жака карап атса башка баа. Ошондуктан квадрат неметпейт да. Анткени биринчи этаждан, например, 100 000ден баштап атса,
6-7 этажга чейин баягы 150 миң болот да. Ошондуктан биз Инфраструктурасына жараша экен. инфраструктурасына 150 миң болот. Андан кийин баягы окшош эле квартира 50 квадратный метр ылдыйда арзан, өйдө жакта 50 квадрат кымбат болот. Ошондуктан бул жакта метр квадрат кыскача айтканда эсептелбейт. Бул баягы локация, анан кийин инфраструктура, анан кийин комплекс, качество и анан кийин последний болсо полностью готовый квартира сдаются. Баягы отделка бар, полностью готовый, кафель, кондиционерлери бүт бар уже даяр да. Келип алып ремонт кылбайсыңар, там сантехника полностью готова. Анан кийин ар кайсы фирма ар кандай баягы качеството отделка колдонот да. Ошол эки дагы баягы баасына өзгөртөт. Ошондуктан квадрат деп эсептебейбиз. Аланияда 70 миң евродан, азыр суроо 70 евродан башталат. Башталат булар 1+1 деп коебуз бизче. 1+1 кухнясы, баягы залы менен, анан кийин бир спальня комнатасы, анан кийин коридору, анан кийин туалет кичинекей немесечи санузел деп 50 квадрат метрден башталат, ошо 70 миң евродан. Анан кийин баягы деңизге жакындагы чакта комплекс инфраструктура көбөйчөт дагы да кымбаттайт. Эң жакшысы бул жакта рассрочка деп коет, 5% рассрочка, действительно 5% рассрочка, там 3 жылга чейин баягы немени беришет, иностранецтерге оформлять этишет. Бирок рассрочкада алатканда аябай фирманы баягы курулуш компаниясыны, анткени көп курулуш компаниясы бар. Бизде болгон көп баягы азыр риэлторский компания бар. Компаниялар бар. Биздинки компанияга өткөндө биз уже подбор кылып коебуз го, ким салып атат, качан салып атат, канчага берип атат депчи. Ал жак оңой болот. Экинчиси документтер да оңой болот. Анткени мен өзүм түркчө, орусча ушу документтер баарына жардам бергенге аракет кылам. Анан кийин экинчиси компания кайсы кыл жакшы бүтүрөт деп ошол эки аябай неме да. Анткени алган негизи Аланияга барып келип саткан оңой, саткандан кийинки дегендей да жумуш. Ошондуктан мисалы биз сиздерге кайрылып үй алсак, анан биз өзүбүз Кыргызстанда турабыз. Бирок бир жылда бир же эки жолу эле да. Калган учурда үйдү ижарага берип, ушундай каалагандай пайдалансак болобу? Ооба, эң жакшы жагы бул. Ошондуктан көбүнчө биздин бул жакта Кыргызстандан же Казакстандан же башка өлкөлөрдөн алышат, алгандан кийин баягы кышында 3 ай, 4 ай келип жашашат өздөрү баягы кыш немеде, ноябрь, декабрь, январь, февраль 4 ай жашашат да көбүнчөсү. Калган айларда болсо ижарага берсе болот. Ижарага бериш үчүн компаниянда бизде болгон лицензиясы болуш керек. Бул отдельно. Сатканга отдельно лицензия, ижарага бергенге отдельно лицензия болот. Ошол компания биздикинде бар болгон үчүн жайына ижарага беребиз. Жайында аябай жакшы бага берилет. 1000 евро ушун башталат да баалар жайында. Ошол акчаны кара кышында алып келип чогултуп алса болот. Жакшы ижарага берип. Демек мен мисалы үй алсам, кимге ижарага берем деп ойлонбойт экенмин да. Сиздер өзүңүздөр отдел аренда деп коет. Баарын жасайт экенсиздер. Тескерисинче бир жылда бир барганда колуна акча берип жиберет. Ошондой эле кылышат биздикилер. Бизде анткени бизде бухгалтер бар, ушул акчанын баары келген. Анан кийин баягы ижарага бергенде биздики бир жылга берип анан унутуп калбайбыз да. Бир айга келген бар, анан кийин неделяга келген бар. Сиздер да келсеңиздер болот, күтөбүз. Буйрса. Үй алган жакшы дегиле. Жок, эс алып кетиңиздер, үй алыңыздар деп. Анан келгенде баягы квартирага киргизиш керек да. Проверка, заселение, выселение деп коебуз. Заселение, выселение, баягы электричествосы бар, суусу бар. Анан обслуживаниеси комплекс бар. Анан кийин раз в год налог деген төлөш керек. Анын баарын биз өзүбүз кылабыз. Өзүбүз барып эле сиз доверенность таштап коюшат. Үй алгандан кийин эгер ижарага бере турсаңыз, биздин компанияга доверенность таштап коесуздар. Ошол доверенность менен болгон баарын кылабыз, төлөп, анан жыл сайын бир жолу кааласаңыз конечно дагы эртеде келсеңиз болот. Эми жылда бир жолу акчаңызды алып кетесиздер. Бүт баардыгын өзүбүз кылабыз да. Анан ошондуктан жанагы баягы айткандамын, үй алган оңой эле, үй алгандан кийин ошол кантип электричествосу, суусу, анан кийин обслуживаниеси, налогу, ижарага кантип берем, ким келет, ким жашап атат, үйүм эмне болду деген суроолор баарын тең, коркунучтун баарын тең ошо биз Азурит групп компаниясына жүктөп коет экенбиз. Жүктөп коесуздар. Биздин да бул жумушубуз. Анткени ижарага келгендерге дагы биз үй сатканга аракет кылабыз. Болгондор үй сатканга аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Бул биздин жумушубуз болуш үчүн биз жумушубузга көп кантсем саткандан кийин дагы көп клиенттер биз менен калсын деп, анан анткени айткан элем 5 жылдан бери биз көп мындай реклама, жанагы бир белгилүү немелерге берген эмеспиз да. Анан анткени ошолорго калат. Ушу ижарага беришет, ижара берген кайра сатышат, кайра жаңы ошо келишет, болуп ушундай, как говорится, циркуляция да. Болушун каалаган үчүн ошондон биз хотим
иштейбиз да бүт баары менен. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз дагы Түркиядан үй алууну каалап, бирок коркуп жүрсөңүз, коопсуздугун ойлоп аткан болсоңуз, анан үйдө алып коюп, ал үйүм жөн эле тура береби деп да ойлонуп аткан болсоңуз, анда мына ушул Азурит Групп компаниясы сиздин атыңыздан ижарага кишилерди киргизип, анан эң жакшысы сиз 1 жылда бир барганда демек эс алууңуз бекер болуп калат экен да? Андан акча келип калат. Андан тышкары баягы ижарага берилген 1 жылдык акыны дагы ушул компания сиздердин чөнтөгүңүздөргө салып берет экен. Ошондуктан эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, азыр соц тармактын өнүккөн заманы, Instagram жана башка баракчалардан Азурит Групп деп издесеңиздер, мына ушул жактан биздин ишкерлер менен байланышып, маалыматтарды кененирээк ала аласыздар. Ооба. Instagram социалдык баракчасынан болсо, Айгерим Талайбек деп издесе чыгат да. Айгерим Азурит Групп деп. Азурит Групп деп. Оңой болсун деп Азурит Групп кылып койдум. Ашып койдуңуз. Айгерим Азурит Групп деп издесе болот. Анан кийин айткан эле, мисалы үчүн кээ бирөө биз бул жумушту Жеңисхан менен чогуу бул жумушту биздин деп койчу, основная работа. Буну биз дополнительный болсун деп кылбайбыз. Эртең менен кечинде бул жумуш менен иштейбиз. Анткени көп Аланияда ушундай айтып койгондо көбүнчө мынтип дополнительный подработка кылгандар да бар. Я не против эмесмесинчи. Подработка кылгандар бар. Бирок биз Жеңисхан экөөбүз, Жеңисхан курулуш компаниялары менен, мен клиенттер менен чогуу эртең менен кечинде иштеген бир основной для нас работа, основной доход дегендей биз үчүн. Анан ошондуктан дайыма кайсы убакта келсеңиздер жардам бергенге аракет кылабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Эми эркин микрофон берейин, теле көрүүчүлөргө кыска нуска кайрылуу жолдоп алыңыздар. Иш чараңыздарга кайсыл жакка барыш керек, кайсыл күнгө чейин болот? Рахмат чоң. Бул жакка чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Экинчи жолу келип жатабыз, аябай мындан кийин дагы бат-баттан келип турабыз, Кудай буюрса. Бул иш чарабыз биз негизи бул жакта 3-февралга чейин. Биздин семинарлар болсо 31-ине чейин. 31-ден кийин 1-inde, 2-синде неме деп койдук, личный встреча, то есть эркин көбүнчөсү мындай да эме. Жекече кабыл алуу. Жекече кабыл алуу. Анткени көбүнчөсү баягы семинар кылабыз да, 30 киши, 20 киши, анан ал жакта бере албаган суроолору, кээ бирөө бул жакта үйүнү саткан таатынан алам дегендерге биз ошол системаны бүт баарын тең отдельно түшүндүрүп бериш үчүн ошо 1-2 күн дагы алдык. Иш чарада бүт бардык суроолорго документ боюнча жанагы биз процент рассрочка кантип алам, кантип ижара берем, бүт бардыгын айтып бергенге аракет кылабыз. Кайрадан да чоң рахмат келгенине, аябай сүйүндүм. Кайсыл жакта иш чараңыз болот? Шератон отель Бишкек паркта, Шератон отель конференц залында саат 2-ден баштап саат 4-кө чейин болот. Келиңиздер, күтөм. Ооба, мына кадырлуу көрөрмандар, ар бир күнүбүз пайдалуу кеңештер менен жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен курчалсын деген тилек менен бизге бөлүнгөн убакыт да аяктап бараттыр. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто Айгерим Таалайбек кызы, ошондой эле Жеңисхан Тунасели бүгүн бизде конокто болду. Азурит Групп компаниясынын негиздөөчүсү жана директору. Эгерде сиз дагы Түркиядан кантип үй алууну билбей жатсаңыз, же болбосо ижарага кантип берем деп кыйналып атсаңыз, же пайызсыз бөлүп төлөө жолун издеп жүргөн болсоңуз, Түркиядан үй алгыңыз келет, бирок акчаңыз жетпей жатса, анда бүгүнкү конокторго кайрылсаңыз болот. 31-январга чейин Шератон отелинде атайын иш чараларын өткөрөт. Ошол жака барып дагы кенен маалымат алсаңыздар болот. Мына ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кадырман теле көрүүчү, кийинки эфирден кайрадан ушундай жакшы маанайда жолугушканча сак саламатта аман эсен туруңуздар. Аман туруңуздар.